Бүгін 23 июнда Бишкек шаарындагы Плаза мейманканасында коррупцияны алдын алуудагы коомдук уюмдардын ролу аталышындагы тренинг болуп өттү. Иш-чара президентке караштуу антикоррупциялык ишкерди кеңеши тарабынан Азия өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосунда уюштурулган. Биз азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президент Садыр Нуркожоевич өзүңөр билгендей эле бийликке келгенден бери эле стратегиялык багыт катарында бул коррупция менен күрөшүү боюнча иштерди биринчи орунга коюп жатат. Анан өзү да абдан активдүү иштерди алып барып жатат. Ошого байланыштуу биз мына 2023-25 жылдарга биз мамлекеттик коррупциянын алдын алуу боюнча стратегияны иштеп чыгып жатабыз. Азыркы учурда 90% бүтүп калды. Ошол жакта да биз мындай коомдук уюмдардын баягы ролу боюнча дагы коомдук уюмдар канчалык деңгээлде бизге салым кошот, ошол жактарда дагы белгилеп жатабыз. Анан АДС өз кезегинде баягы мындай ошол мамлекеттеги баягы тазалыкты, мамлекеттин потенциалын көтөрүү боюнча өзүңөр билгендей жанагы Transparency International деп коет, ошонун рейтинги боюнча да биздин максаттар бар. Азыркы учурда Кыргызстан 100 балдан 27 бал алган. Биздин алдыңкы 2 жылда койгон максаттарыбыздын алдында бир 35 балга чейин жетсек деген максатыбыз бар. Ошол максатта да иштеп жатабыз. Анан эң биринчиси бул кадрлар да, ошого байланыштуу кадрлардын билим потенциалын жогорулатуу максатында бүгүн Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте иш-чараны өткөрүп, ошол Азия өнүктүрүү банкы бардык жактан каржылап жатат бизге. Тренингдин максаты коррупциянын алдын алууда коомдук уюмдардын ролун, коррупцияга каршы мониторинг жана социалдык аудит жүргүзүүдө коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн потенциалын өстүрүү болуп саналат. Бүгүн бул жерде коррупцияга каршы күрөшүү боюнча тренинг жүрүп атат. Кандай механизмдери бар, кандай мыйзамдар бар. Тренинг жакшы өтүп атат. Бул жерден биз керектүү билимди алып атабыз. Кандай мыйзамдарды колдонсо болот, кандай жарандык коомдун коррупция менен күрөшүүдө аракети кандай механизмдерди колдонсок болот. Ошондой мыйзамдарды үйрөнүп атабыз. Тренинг өзү жакшы жүрүп атат. Бүгүн ойлойбуз, бүгүн да коррупция менен күрөшүүдө жакшы бир иш-чараларды да жүргүзөбүз деп ойлойбуз. Бүгүн ушул тренингде биз жарандык коом ушул кантип күрөшө алабыз. Мен анан көп билбеген мыйзамдарды, ошондой эле дүйнөлүк мыйзамдарды, жанагы конвенция ООНдун кабыл алган мыйзамдарын ошолордун бизде мен айтам деги эле Кыргызстанда мына биз күрөшүп атканда, мына мониторинг жүргүзүп атканда дагы көп нерселерди жарандык коом өзүбүз билбейт экенбиз. Аталган тренингде катышуучулар коррупциянын алдын алууда коомдук уюмдардын ролун жана алар колдоно турган куралдар менен кененирээк таанышышты. Иш-чарага өлкөнүн бардык облусунун коомдук уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Негизги функция, как появилась вообще государство?